Амансызбы, урматтуу телекөрүүчү, сиз Ош ТВ телеканалында негизги маселе программасын көрүп баштадыңыз. Бүгүн биз ушу жолдор боюнча талкуу жүргүзөбүз. Анткени баарыңыздарга маалым болгондой эле өткөн жылдан баштап Ош шаарында бир топ жолдор оңдолду. Аны тактап айта кете турган болсом, 100 чакырымга чейин жол оңдолуп, аны өлкө казынасынан 2 миллиард сомго чейин каражат бөлүнгөн. Быйылкы жылы дагы бул иштер жанданып жатат. Жаңы эле өлкө башчы Садыр Жапаров дагы Ош шаарында 3,2 чакырым жолду оңдоого жана эстакадалык 2 көпүрөнү куруу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Бул иштер качан аткарылат жана азыркы учурда жүрүп жаткан жолдор боюнча сүйлөшөбүз. Атайын биздин суроолорго жооп берүү үчүн конок чакырылган. Сиздерди тааныштыра кетсем, Ош шаардык жолдор ишканасынын жетекчиси Жеңишбек Шоноев агайыбыз келген. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Алгачкы эле суроо ушул азыр бир саат убакыт боло элек өлкө башчы ушул Оштогу 3,2 чакырым жолду куруу боюнча жана 2 эстакадалык көпүрөнү куруу боюнча мыйзам долбооруна кол койду. Бул көчөлөр кайсыл жерде жайгашат жана кайсы жолдорду бириктирген эстакадалык көпүрөлөр болот? Туура айтасыз. 2 эстакадалык көпүрө бул Турсунбаев көчөсүнөн Бабараев көчөсүнө өтүүчү бир көпүрө курулат. Масалиев көчөсүнөн аркалап өтөт. Андан кийинки экинчи көпүрө бул Бабараев көчөсүнөн Мамажан көчөсүнө өткөн көпүрө. Бул Акбура дарыясынын үстүнөн өтө турган көпүрө. Эки көпүрөнүн жалпы узундугу бир көпүрө 188 метр, экинчи көпүрө 70 метр болот. Көпүрөлөрдүн кеңдиги 24 метрден жасалат да. Ушул жол менен бул Турсунбаев көчөсүнөн Осмонов көчөсүнө чейинки аралыкта жол, 2 эстакадалык көпүрөсү менен бул Мамажан көчөсүн, Бабараев көчөсүн жана Шамшат көчөсүн аркалап жасала турган жол көпүрөсү менен курулат да. Жалпы жолдун узундугу 3 километр 200 метр болуп жасалат. 6 тилкелүү жолдон 4 тилкелүү жана 6 тилкелүү жол болуп жасалат. Бул ошол шаар тургундарына түшүнүктүү болуш үчүн Ош районундагы көчө, Ош районундагы Турсунбаев көчөсү бул Ош районунда жана Мээрим деген ресторан бар го, ошонун астынан курулат бир көпүрө. Андан кийинки көпүрө ошол келип туруп жана бизде Вешовой базар деп коет, рынок, ошол эски базар, ошонун астында дайранын үстүнөн өтүүчү көпүрө. Ошол 2 көпүрө, 2 эстакадалык көпүрө курулат. Бул көпүрө курула турган болсо, шаардагы жол тыгыны канча пайызга чейин жоюлат? Бул өтө аябай маанилүү жол көпүрө болуп курулуп атат. Бул өзү Союздан бери пландалып, аткарылбай келаткан иш быйылкы жылы мына ишке ашып, президентибиз колдоп, ушул көпүрө жакшы курулуп атат. Бул биздин мына Моноев көчөсүнө параллелдүү болуп, бул Моноев көчөсүндө автоунаа тыгындарын 50% кыскартат да. Ушул Моноевка жүрө турган автоунаалар ошондой эле ушул Турсунбаева менен түз Осмонов көчөсүнө чыгууга шарт түзүлүп атат. Ошондо урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ошо Т тилкесинен келе жатып эле Турсунбаев көчөсү менен келесиз дагы Ош районунун ошол эстакадалык көпүрө аркылуу өтүп туруп, түз эле азыркы учурда орун алган Борбордук базарга бара турган жол ачыла турган болду. Сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн айта кетсек. Райондордон келүүчүлөргө мына Өзгөн, Алай, ушул жакта райондордон келүүчү, ушул Борбордук базарга өтөм деген жарандарга ушундайынан ыңгайлуу болуп атат. Түз эле келип, ушул Борбордук базарга келип, Осмонов көчөсүнө келет. Анан кайра эле ушул жол менен чыгып кетсе болот да, шаарды аралабай эле. Ошол аябай жакшы шарт түзүлүп атат да. Кайра эле ошол эле көчө менен Осмонов көчөсү аркылуу Арыван районуна же болбосо Ноокат районуна шаардын ичине кирбестен чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болот, Болот, Бул муктаждык эмнеден болду? Ошол түз кирүү керек болдубу же болбосо жол тыгындары себеп болдубу? Бул эң маанилүү жол деп айтсам болот. Себеби бул мына биздин Моноев көчөсүнө параллелдүү чоң көчө. Себеби өзүңүздөр көрүп атасыздар, бүгүнкү күндө Моноев көчөсү аябай мындай тыгын болуп, автоунаалар ушундай тыгын болуп, элге кичине шарт оор болуп атат. Ошого байланыштуу биз ушул көчөнү жасасак, бизге аябай альтернативный көчө болот. Жол тыгындарын 50%га чейин азайтат да. Өтө маанилүү көчө. Түздөн түз ушул райондогулар ушул Борбордук базарга келүү үчүн
түшкөн жол болуп эсептелет. Ушуну жасасак аябай мындай автоунаа тыгындарын азайтууга чоң эмеси таасир тиет. Бул долбоор азыркы учурда даяр болдубу? Анан кийин каржылык булак кайсыл жактан каржыланат? Каржылык булагы бул Евразийский банк развитиядан болуп атат. Минтранс тарабынан мэрияга келип түшөт. Ушу мэрия тарабынан которулуп берилет. Акча көзөмөлдө биз Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасынан көзөмөлдө иштер жүргүзүлөт. Бул быйылкы жылы ишке ашат, анан качан бүткөрүлөт? Бул 2 жылдык план жумуш. Ушул 2 жылдын ичинде толугу менен 2 эстакадный көпүрө 3 километр 200 метр чакырым жол курулуп бүтөт толугу менен. Жолдор 6 тилкелүү жана 4 тилкелүү болуп курулат. Кечээ күнү ошол шаар мэри Жанар Акаев дагы Борбордук базардын соодагерлери менен болгон жолугушууда дагы Осмонов көчөсү боюнча ал жерде сөз болду. Осмонов көчөсүнүн курулушу качан жанданат? Анан ал жердеги канча тилкелүү болот? Ушу курулуш иштерине токтолсоңуз. Быйыл 2026 жылы мына жыл башынан баштап жол башталды. Жер иштерин аткарылып атат. Бүгүнкү күндө жалпы быйылкы пландаган жолубуз 10 километр 600 метр. Бул 10 километр 600 метр аралыгы Актилек айлампасынан бул жакта Манас айлампасына чейинки, Касымбек көчөсүнө чейинки аралыкта жол. Жол 6 тилкелүү болот. 6 тилкелүү. Жолдун кеңдиги 36 метрге чейин барат. Жолдун эки тарабында тротуар, вело дорожка деп коебуз, вело жолу. Ошондой эле жашыл аймагы, ирригациялык лотоктору баары каралган, жарыктандыруу баары каралган. Ошол эле учурда баягы базарга баруу дагы азыр аягында эмне кыйынчылык жаратып жатпайбы? Анан башка дагы 2 көчөнү долбоорлоп жатасыздар азыркы учурда. Ал көчөлөр качан бүтөт? Анан кийин каржылык жагы бул чечилген. Анан качанга чейин мындай бүтсө болот бул? Быйылкы жылы 2026 жылы пландаганбыз. Жумуштар башталды. Базардын артында жол мына Көчкөнов көчөсү, базардын артындагы проекторный көчө. Аны жасап атабыз. Ошонун альтернативный жолдор мына Навай көчөсү менен Кооператив көчөсүнө айланпа жол куруп атабыз бүгүнкү күндө. Ошол айланпа жол эле келип, ошол жана Көчкөнов көчө деп көрөт, базардын ичине кирген бул Кооператив көчөсүнө параллелдүү болуп жасалып атат. Ошол эле чыгып Көчкөнов көчөсү менен чыгып Осмонов көчөсүнө Кооператив менен чыгып биригет. Анын артында ушу проекторный көчө, базардын аркасында көчө. Ал көчө менен Шамшат көчөсүнө чыкса болот. Шамшат көчөсү менен ушул бүгүнкү күндө мына 2 эстакадный көпүрө курулуп аткан көчө ошол келип туруп ошого уланат да. Мындан сырткары дагы азыр Борбордук көчөдө да жумуштар жасалып жатпайбы? Анан Курманжандатка көчөсүндөгү иштерге токтолсоңуз, ал жерде баягы жашылдандыруу иштери да жүрүп жатат, анан кеңейтүү да каралган да. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэри Жанарбек Кубановичтин тапшырмасына ылайык 2026 жылдын башынан мына титулдук планга 22 көчөнү пландадык. 22 көчөнү пландап, бүгүнкү күндө 10 көчөдө жумуш башталды. Документтери бүтүп, проекттери бүтүп, ушул жумушту баштадык. Калган 12 көчөдө азыркы учурда проекттери жасалып атат. Бул ошондо шаар казынасынан каржыландыбы же болбосо өлкө казынасынан? Жергиликтүү бюджеттен каралды. Ушул жергиликтүү бюджеттен азыр каралып, ушул жумуштар башталды. Ички жолдор боюнча дагы бар да бул, канча ички жол? Ооба, бул ички жолдор да каралган. Бул жерде муну атап кетсем, мүмкүн эле ички анан негизги центральный жол деп коебуз. Өтө маанилүү жолдор. Булар биздин Төлөнов көчөсү, Ош көчөсүндө мына баштап атабыз. Жумуштар башталып калды. Ошондой Осмонов көчөсүн атап кеткендей 10 километр 600, Абдыкадыров көчөсү, бул көчөнүн да мына өзүнүн ишкана тарабынан жасалып атат. Ош шаар жолдор муниципалдык ишкана тарабынан былтыр ушул көчөнү ачтык эле, быйыл ушуну жандандырып баштадык. Бул Абдыкадыров көчөсү,
Курманжандатка көчөсүнөн Амир Темиров көчөсүнө чейинки биринчи этапты ушул жерге чейин бүтүрөбүз. Жалпы жолдун узундугу 750 метр, жолдун кеңдиги 36 метрге чейин жасалат. Андан кийин Айтиев көчөсү, Монуев көчөсү, Турсунбаев көчөсү да аябай чоң маанилүү көчө. Аны да азыркы бул учурда долбоордо иштери жасалып атат. Ушул көчөнү да баштайлы деп ниет кылып атабыз. Ал бул көчөнү да кеңейтип, 4 тилкелүү кылып, эки тараптуу тротуар менен жакшылыктырып курайлы деген ниеттебиз да. Авицина көчөсү, ички көчөлөрдөн атап кетсем, Аношина көчөлөрү. Ошондой эле мына Осмонов Күкүмбий көчөлөрү бар. Осмонов көчөсүнөн ошол жерде былтыр Күкүмбий көчөсүнүн асфальтын төшөгөнбүз, асфальты бүткөн. Тротуар калып кеткен. Тротуар мына быйыл баштап атабыз, 4 километр тротуар курулат ал жака. Былтыр ушул проектке кирип алган экен. Жол бүттү, тротуары жок. Эң негизгиси жүрүүчүн тротуар керек. Ушул тротуарды быйыл мэрдин тапшырмасы менен ушул тротуар 4 километр 4 тротуар курулат. Бул ошондо Күкүмбий көчөсүндө мурдагыда тротуар каралган эмес беле, же болбосо жолду биринчи бүткөрүү план беле? Жок, мурда ушул акча каражаты жетишпей калган. Жол бүттү, негизи план ушул жолду бүтүрүш керек болгон. Себеби жолдун абалы аябай начар болчу, өзүңүз билесиз. Жолду бүтүрдүк, акча каражаты бул эмеге тротуарга жетпей калганына байланыштуу быйылга пландап акча бөлдүк. Ушу 4 километр тротуар толугу менен бүтөт. Шаардыктарды дагы бир кубандырган нерсе бул ушул аэропортко түз жол ача турган дагы бир жолдун курулушу башталды. Анан ал ушул кайсы көчөлөр менен алып чыга турган болдуңуздар? Бул Ош көчөсү, бул аябай маанилүү чоң проект десем болот. Жалпы жолдун узундугу 3 километр 116 метр болуп атат. Жол 4 тилкелүү. Ал жерде өзүңүздөр билесиздер, жол бүгүнкү убакытта жолдун акыбалы аябай начар. Эски эле бир 2 тилкелүү жол калган. Тар көчө. Бул жерде снос иштери карап атабыз азыр. Снос болот, ал жолду кеңейтпесек, биз ал 4 тилкелүү жол жасай албайбыз. Ошон үчүн азыр бүгүнкү учурда азыр мына долбоор иштери бүтүп калды. Ошол жерде канча компенсация, ошол эсептөө иштери жүрүп атат. Азыр канча үйгө канча компенсация төлөнүп берилет. Ушул иштери бүткөндөн кийин снос иштери болот. Андан кийин жол жумуштарын баштайбыз. Ага чейин мына көрүстөн деп коебуз, Манас айлампасынан берги биринчи көрүстөнгө чейин учурда ВМК иштерин, кичине жолду кеңейтүү иштерин баштап койдук. Бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Калган ушул көрүстөндөн кийин мына эмеге чейин, Райымбек көчөсүнө чейин снос иштери бар. Ушул снос иштерин параллельно алып кетебиз. Долбоор бүтүп калды. Жумуш дагы мындан да тездетип баштайбыз. Баягы ошол жолдорду кеңейтүүдө тоскоолдук жараткан курулуштар бар да, ал учурда аларды баягы снос кылуу, көчүрүү иштери бар. Анан бул учурда жарандарга түшүндүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Алар менен түшүндүрүү иштери да элдерди менен топтолуп сүйлөштүк, эки жолу дагы барып туруп дагы сүйлөшүп, мурдагы проектти бул долбоорду өзгөрттүк. Мурда бир тараптан алына турган болсо, элдердин нараазачылык көтөрүп келишкенине байланыштуу азыр эки тарабынан жылдыра турган болдук. Себеби бир тараптан бузулуп кетсе, бир тараптуу көп баягы үйлөр бузулат экен да, ошого эки тараптан аз-аздан кетсин деп туруп, ушундай неме менен долбоорду алмаштырдык. Долбоорду өзгөрттүк да. Ошондо эки тараптан болсо аз-аздан снос иштери болот экен да. Ошол эле аэропортко бара турган Касымбеков көчөсү дагы оңдолуп жатат да, анан ал жерде баягы тротуарларды, негизи тротуар мурда каралганбы? Анан эмне себептен ушу жок, бул Касымбек көчөсү былтыр бүттү да. Бул Касымбек көчөсү былтыр бүттү. Булардын 1-майга чейин кепилдиги бар эле. ОСО ишканасынын кепилдиги бар эле, 1-майга чейин бүгүнкү күндө бүтүрүп атышат. Тротуар чала калган жерлерин былтыр суу түшүп кетип, аба ырайына байланыштуу токтотулган. Ушулар мына 1-майга чейин уже бүгүнкү күндө иш башталды, жасалып атат. Тротуарды 1-майга чейин толугу менен бүтүрүп беришет. Калган жумуштары бүткөн.
Ушул эле учурда багы айрым жерлерде тротуарлардын сапатсыз жерлери да байкалып калып жатат да. Анан ушул учурда ал ушул компания жоопкерчилигин алабы? Ооба, бул келишимде 3 жылдык кепилдиги бар. 3 жыл ичинде кокус бир жери ошо жол бузулуп, чөгүп, жарыла турган болсо, өз чөнтөгүнөн калыбына келтиришет. Андай учурлар болуп атат, аз. Эми бул ар түрдүү эмеси бар да. Былтыр ушул жасалып атканда баягы снос болгондон кийинки канализация калып кеткен учурларда жакшы жабылбай калып, же болбосо баягы арыктан чыккан ичкерде баягы элдер өздөрүнүн немесинен чыгарып коет экен, огороддорунан чыккан немелер ошол туура эмес коюлуп калып, ушундай учурларда гана чөгүп кеткен учурлар болуп атат да тротуардын. Негизги жакшы эле тротуарлардын негизги бөлүгү жакшы деп турат. Негизи ошо сиздер тараптан көзөмөлдөнүп анан алып жатат, э? Ишкана тараптан көзөмөлдөнүп, каралып жатат. Ал бузулган жерлерин мына ЖЧК ишканалары өздөрү келип, өздөрүнүн эсебинен оңдоп атышат. Баягы мындай байкап көрсөк, өткөн жылда эле негизи буга чейин жылда мындай чоң масштабтуу жолдор жасалчу эмес болчу да. Анан баягы жамаатчы болуп, анан көпкө чейин айдоочулар күтүп калган учур болчу. Анан аларга эмне себеп болду? Анан азыр мына 2 жылдан бери аябагандай мындай катуу теп менен иштеп жатасыздар да. Анан бунун себеби дагы эмне болду? Мындай шаардыктар эми албетте баягы сиздерге ыраазы болуп атат 2 жылдан бери. Мурда деле эмне себеп болду? Мындай аябагандай сүйлөтүп атып жасашчу деген суроолор бар да. Мына 2025-жылдан баштап шаарыбызда жолдорду капиталдуу оңдоо, реконструкция иштери жакшы жүргүзүлдү. Мурда өзүңүздөр билесиздер да, ушул убакытка чейин биз эми жол жасаучубуз, мынчалык деңгээлде жол жасай албайт элек. Себеби акча каражатынан байланыштуу болчу да. Анан былтыр да акча жакшы бөлүнүп берилди республикадан. 2 миллиард сом, президентибиз 2 миллиард сом акча бөлдү. Андан сырткары мына республикадан кредит алдык. Ушул акча каражаттардын негизинде жакшы жолдор курулду да. Мындайча айтканда, мурда ямочный иш менен эле жүрчү элек да. Ямочный ремонт деп коюшу, жолду жамоо иштери. Бул жолду жамоо иштери бул ар бир мамлекетте бар. Текущий иштер деп коет орусча. Эми жол бузулат. Себептери көп да. Эми буну содержать этип карап туруш керек. Бул болот. Жаңы жолдор курулгандан кийин бир 10 жыл, 5 жыл турат. Анын ичинен эми ар түрдүү себептер менен бузулган жерлерди содержание кылып туруш керек. Карап туруш керек да. Анан эми быйыл аз. Мына эски жолдорубузду азыр жасаганга чейин дагы убактылуу мындай ушул жамоо иштери жүрүп атат. Бирок азыраак, аз көчөлөрдө. Негизги көчөлөр көбү жасалды, дагы жасап атабыз. Мына былтыр кандай пландап жасасак, быйыл мына мэрибиз Жанар Конуш тапшырма берди. Быйыл дагы ушундай жолдорду толугу менен былтыркыдай кылып жакшылап жасап, жаңы жолдорду курабыз деген ниеттебиз. Негизи сиздерге мындай кандай колдоо болуп жатат? Анан баягы техникалар жетиштүүбү, жумушчулардын саны, алардын айлык маянасы деген маселелер чечилгенби? Айлык маянасы чечилген, айлыктарды көтөрдүк. Биз азыркы былтырдан бери биз хозрасчетке өткөнбүз, жолдор муниципалдык ишканасы. Ошол хозрасчетте өзүбүз да иштеп, өзүбүз багабыз десек болот, мындайча айтканда. Ошонун эсебинен биз айлыгыбызды көтөрөбүз да. Көтөрүп иштеп атабыз. Азыр мэрия, мисалы үчүн заказчик болсо, биз ошол мэриянын ишин аткарып, мүмкүндө ошодон келген бөлүнгөн акчалардан да биздин баягы 2-9 деген немебиз бар. Программа ошодон да каржыланып, ошодон да бизге түшөт акчанын, ошонун эсебинен да айлыгыбызды көтөрүп иш аткарабыз да. Техникалык жактары кандай болуп атат? Техникалык жактар былтыр президентибиз бизге Ош шаарына 119 техника алып берди. 119 техниканын ичинен биздин Ош шаар жолдор муниципалдык ишканасына 18 техника бөлүнүп берилди. Бул жолго иштөөчү техникалар, оор техникалар десем болот. Ошол 19 техника өзүбүздө 15 техника бар эле. Ошо менен биригип азыр бүгүнкү күндө 34 техникабыз бар. Ушуну иштетип атабыз.
Мурда ушул жолдор жөн гана жамалган болсо, азыркы учурда ушул чоң масштабта жасалып, тротуарлары менен бирге анан ушул акыркы 2 жылдан баштап кошуп баштадыңыз да вело жолдордучу. Бул ушул муктаждыктан улам жаралган нерсе болдубу? Азыр тургундарынын ыңгайлык жаратыш үчүн. Туура айтасыз. Бул азыр эми дүйнө жүзүндө баарында эле азыр бизде деле мына вело жолдор деп койсом болот. Эми вело жолдорду куруш керек. Себеби бизде да бир убакта болгон. Союз мезгилинде ушундай велосипед айдагандар көбүрөөк болчу. Андан кийин бир убактарда азайып кетип жок болуп кетти. Кайра азыр мына бүгүнкү күндө заман талабы болуп, уже велосипед айдагандар да көбөйүп калды. Ошого байланыштуу биз аларга шарт түзүшү керек. Эми ошол эле бир тротуарда азыр мурда тротуарлар 2 метр болсо, бүгүнкү күндө 3 метр, 4 метрге чейин тротуар жасап атабыз. Себеби 1 метрин отдельно мындай бөлүп, ушундай вело жол кылып атабыз да. Себеби жүрүп кетип аткан жарандарга мындай тоскоол болбой, өзүнүн линиясы менен жүргөнгө ушундай шарттар түзүп жасап атабыз. Ошол эле учурда Кең Сай конушунда дагы жолдор каралган да, ал жактагы иштер кандай жүрүп жатат? Кең Сай ичинде бүгүнкү күндө быйылкы планда ал жолдор жок. Негизи борбордук көчөлөр, Ооба, борбордук көчөлөрдү да Кең Сай айылына быйылкы пландап атабыз. Быйыл ал Кең Сайды жол жасаш үчүн аябай дагы кененирээк план түзүп аткарышыбыз керек. Ал Кең Сай чоң эмес, анын ичине башка мындай чоңураак план менен киришибиз керек да. Азыр быйыл ушул шаардын ичиндеги жолдорду оңдоо пландап атабыз. Ошол альтернатив. Шаардын ичинде дагы кайсы жолдор мындай пландап жатасыздар? Алдыда ушул быйылкы да ушул 6 айлыктын ичинде, мына 6 ай деп койсом болот, 50 километр жолду бүтүрөбүз деген ниеттебиз. 50 километр жол ушул бүгүнкү жумуштар башталды. Кудай буйруса, анан 6 айлыктан дагы көрөбүз. Дагы кошумча кылып кошуп, мына кышка чейин дагы кийинки 6 айлыкка чейин дагы жолдорду кошуп, кошумча жаңы жолдорду курууга ниеттенип атабыз. Ошо өткөн жылды кошуп, быйылкы жылды алганда шаарда канча пайыз ушул жол оңдоо иштери аткарылып калды? Канча пайыз ишти аткарып бүттүңүздөр? Былтыр 2025-тен баштап мына быйыл 2026-жылга чейинби? Бир 30%, 40% десем болот да. 30% жаңыланып калды жолдорчу. Негизи буга чейин мындай масштабтуу жумуш жасалган эмеспи? Жок, болгон эмес. Эми буга чейин жасалып жүргөн 2 километр, 3 километр жол жасашчу жылда. Былтыр өзүңүздөр көргөндөй 80 чакырым жол, 25 чакырым тротуар курулду да. Ошо быйыл дагы деле ошондо шаарда оңдоо иштери дагы деле жүрөт экен да. Ооба, дагы деле улантып атабыз. Мына быйыл жакшы Бош шаардын мэри Жанар Кубаныч менен да пландашып, макулдашып, ошол көбүрөөк ушул көбүнчө жолдорго көңүл буруп атат мэрибиз. Ушул жолдорду толугу менен былтыркы сностон кийин калып кеткен жолдорубузду быйыл толугу менен бүтүрөйлү деп, андан сырткары жаңы пландап аткан жолдорду мына баштадык. Быйыл да аябай жакшы, планыбыз жакшы. Быйыл мына эстакадный көпүрө, ушул 2 көпүрө өтө чоң маанилүү да. Бул Союздан берки келаткан план. Биздин планыбызда ушул аткарылбай келаткан, мына быйыл президентибиз да колдоп, кол коюп берип, ушул жумуштар ишке ашып атат буйруса. Жакшы, негизи эле ушу жол оңдоодо жыйынтыктоочу суроо болсун. Жол оңдоодо жарандардан эмнени күтөсүздөр? Алар кандай тоскоолдуктарды сиздерге жаратпашы керек? Кандай ыңгайлуулук болуш керек сиздерге? Жарандардан биз ушул түшүнүктү күтөбүз, сабырдуулукту күтөбүз. Мына кичине сабыр кылып, түшүнүп, эми жол куруу оңой эмес. Иш аябай оор. Бул убакыт талап кылат кээде. Анан азыр болушунча бизде ушул күнү түнү иштеп атат. Дорожниктер, мына жолчулар күнү түнү. Эртең мына ушул жол сезону башталды. Күн жылган сайын ушул иш көбөйөт. Ушул эң ушул асфальттын баса турган, асфальт төшөй турган мезгил ушул июнь, июль, август.
сентябрь убактарында эми ушул биздин жарандардан биз ушул сабырдуулукту чыдап түшүнүк менен кабыл алса дейм да. Ошол бизге ушул тараптан жардам берип турса, биз калган жолдорубузду, шаар жолдорубуздун баарын жакшынакай кылып бүтүрүшкө Кудай кааласа ниеттебиз. Рахмат агай, сиздин атайын келип биздин ушул Оштогу жасалып жаткан иштер боюнча телекөрүүчүлөргө маалымат бергениңиздер үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин суроолорго Ош шаардык жолдор ишканасынын жетекчиси Жеңишбек Шоноев агайыбыз жооп берди. Барыңыздарга маалым болгондой эле, быйылкы жылы Ошто бир топ жолдор жасалуу алдында турат жана жасалып жатат. Бул өткөн жылдан бери жасалып жаткан аракеттердин бири болууда жана быйылкы жылы эң негизгиси 2 эстакадалык көпүрө жана 3,2 чакырым жол курулуу алдында турат. Бул боюнча өлкө башы өзү дагы колдоо көрсөтүп, мыйзам долбооруна кол коюп берди. Эгерде бул долбоор ишке аша турган болсо, шаардагы жол тыгындарын 50% чейин деп жоёт деп ишенип турушат. Ош ТВ телеканалы андагы маалыматтарды сиздерге убагында жеткирүү аракетин жасайт. Биздин маалыматтарды YouTube жана Facebook баракчабыздан дагы күзөтсөңүз болот. Ал эми студияда мен Гүлшайыр Талантбек кызы болдум. Саламатта калыңыздар.